Балык, кекилик жана көгүчкөндөр бала бакчанын ичинде багылууда. Мындай шарт бөбөктөргө абдан жаккан. Жаш жеткинчектер кызыгуу менен байкоос алып, көңүлдөрү көтөрүңкү. Бизге садыгы сонун. Мен келгенде садыгы бактар, чымчыктар, көгүчкөндөр көрөм. Аябай жагат. Анткени биз сразу келип балыктарды карап, жем берип аларга. Анан аяктан уктаса болот, кайта туруп эшик ойнойт. Мен садыгым аябай жагат. Балдарга мындай шарттарды Талас районунун Ташарык айылындагы Каныкей апа бала бакчасы түзүп берди. Жетекчи Кыял Темирова балдар кыздарга жаратылышка аяр мамиле жасоону үйрөтүүнү чечкен. Демилгени ата-энелер жактырып, бул канаттууларды балыктарга чейин алып беришкен. Азыр бөбөктөр жем берип, өздөрүнүн жандыгындай багууга аракет кылып жатканы жүрөк жылытат. Балдарга аябай эле оң таасир берет деп ишенем мен. Анткени азыр балдардын баарында эле гаджет менен отуруп атышат да. Анан гаджетте оюндарын баары эле талкаламай, барып бирдекени сайып өлтүрүп салмай, же болбосо кубаламай. Анан мен өзүм ушунча көп жылдык тажрыйба менен балдарды ушул кичинекей кезинен баштап боорукерликке тарбияласак деген бир чоң планыбыз бар эле. Ошолду акырындан ишке ашырып жатабыз деп ойлойм. Бадыраң өстүрүп атабыз. Буларды биз февраль айында тиккенбиз балдардын байкоо жүргүзүү максатында. Бакчанын жигердүү жамааты балдарды ар тараптуу кылып өнүктүрүүгө аракет кылууда. Ал үчүн атайын жашыл бурч деп уюштуруп, кичине жерге помидор, пияз жана бадыраң өстүрүшүүдө. Күн сайын балдар кыздар кезектешип, жашыл чаларга кам көрүшөт. Бул жерде помидорлор тиккенбиз ноябрь айларында. Балдар өздөрү колдору менен уруктарын себишип, качан чыгышканын, кайсы жерден сугуш керек, качан гүлдөгөнүн, качан мөмө түүлөрүн, ошонун баарын бала өзү байкоо жүргүзүш максатында уюштурганбыз. Күндө дежурный графигибиз бар. Бул жерде сүрөттөрдөн карашып, өздөрүнүн формаларын кийишип, күндө суу куюшуп, чөптөрүн карашып, балдарды ошо эмгекке тарбиялап атабыз жаштайынан эле. 2 кабаттуу бул имаратты бөбөктөргө деп мамлекет салып берген. Айыл тургундары 4 жылдан бери заманбап бакчанын кызматын көрүп кубанууда. Бардык шарты бар имаратта азыр 240 бала тарбияланат. Ушул бала бакчада 3 балам тарбияланат. Биздин бакча аябай эле өнүккөн. Бардык шарттары бар. Бала бакча абдан керек. Мисалы ата-энелер гос жумушта иштешет. Ошол кезде балдардын кимге таштаарын билбегендиктен бул бала бакчага алып келип, өздөрүн бала бакчада балдар коопсуз экенин сезишет. Балдар дагы өнүгөт, билимдерин өркүндөтөт. Каныкей апа деп аталган бул бала бакча улуттук манас ордо комплексине жакын аймакта жайгашкан. Заманбап шарттары, тажрыйбалуу эмгек жамааты жана жигердүү аракеттери менен Талас облусундагы алдыңкы бакчалардын бирине айланган. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.